как мен жакшымын. Жакшы болуп калдым ака, чыктым операциядан. Лапарым жакшы бардым. Кыргыз элиме салам деп коем. Нормальный баардык жок жакшы. Олган жерим деле жакшы. Нормально. Жакшы брат? Жакшы. Молодец. Кандашин? Зор. Молодец. Уже после операции один день, да? Саламатсыңарбы? Кыргыз элим салам. Бар жоонуна чоң рахмат. Кааласам да операциядан чыктык. Денсаулык жакшы. Ал эми чоң рахмат. Рахман ака, Жаңыбай ака, Сарат ака, баарыңыздарга чоң рахмат. Нурмамат дос, чоң рахмат. Жаш уюмуна рахмат. Москвадагы. Кыргыз элине чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Биз жакшы ооруну деле сезген жокпуз. Жакшы өттү операция, жакшы. Да, иншаллах, все хорошо. Азамат ака, сизге дагы чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Азыр Сагын, бүгүнкү күндөгү Кудай буйрса бизге дагы убагында кайрылуулар бүгүн да күн санап мындай көбөйүп бараткандыгы өкүндүрүп атат да биздичи. Болгону менин да ой тилегим ошондой кайрылуу болбосо экен, деги эле ден соолугу жакшы болсо экен деп атабыз, бирок биздин ойлогондой эмес экен, жакшыбычы. Анан баягы операция болуп келгенден кийин деле кандай болот экен акыбалы деген бизге кайрылып анан сурагандар көп да. Анан ошол көпкө ар бирине жооп бере албасак да мына ушул жол менен баарына жооп беришти туура көрүп турам. Азыр операция болуп келгенге канча убакыт болду? Ассаламу алейкум. Бүгүндө менин ден соолугум жакшы, Кудайга шүгүр. Биздин декабрдын 10-унда пересадка беришим болуп келдим. Бияк менин икам, донор икам. Бияктын дагы ден соолугу жакшы. Россияга барып иштеп келди. Бүгүнкү күндө ушу ден соолуктары жакшы, эки ооздуктун. Мен өзүм иштеп деле жүрөм. Толугу менен 1 жыл. Толугу менен 1 жыл болуп калды. Кече 8 февралда 1 жыл келгенибизге. Бүгүнкү күндө ден соолугу жакшы, меники жакшы, бияк донор укам да жакшы. Бул Россияга барып иштеп келди. Азыр өзүңдө мындай жана дарыларды колдонгондо кандай алып колдонуп атасың? Дарыларды ошо Индиядан ошо энтокавирди алып ичип атабыз. Калганы ушу мамлекет Кыргызстанда, мамлекет ушу пенсионный неме менен берилет-экен. Ал дары анализдерибизди апарабыз. 1 айлык, 2 айлык дарыбызды берет. Бир анализибизге 2 айга жетет ушу. Анан дагы бир суроолорду сурашып атат да менен ушу эми элдин суроосун мен элге багы элдин буту жетпеген жерге буту жеткизейли, үнү жетпеген үнүн жеткизейли деп атам да. Анан ушул эмеден да беришип атат да, мисалы Индияга барып операция болуп келгенден кийин 6 ай сайын барып туруш керек экен, 2 ай сайын барып туруш керек экен деген сыяктуу суроолор бар. Буга кандай дейсиң? Мындай экен да, бул 6 айдан кийин өзүңү чөнтөк маселесине карайт экен. Барып көрүнсө деле болот экен, көрүнбөсө деле болот экен. Эми бияктын Кыргызстандан ошо аква немелерден анализдерди Индияга ошо через неме переводчик аркылуу сүйлөшүп ошо бияктан анализдерди жөнөтүп аяктан настройка кылат экен. Биздин биякта Кыргызстандын больницалары бизди настройка кыла албайт, бу жерде дарылай албайт. Ошо Индиянын через Индияда неме кылабыз. Перевод аркылуу, переводчиктер аркылуу неме кылып сүйлөшүп, анализдерди көрсөтүп турабыз. Бүгүнкү күндө Кудайга чек шүгүр, буйрса жакшы. Өзүң жумуш менен алексиң. Жумуш менен алек. Стройкада эме ички абделкалар, устачылык. Мына Кудайга шүгүрлөр болсун. Анан мына кандай көзүң айтсаң, ушул бир тууганыбыз, мына өзүң сенин дагы бир тууганың, биздин дагы бир тууганыбыз болуп турат. Болуп калды, мына жакшы жолдо табышкан бир тууган болдук. Анан
көпчүлүктө ушундай суроо болот экен, анан ар биринде баягы бирден силерге эле байланыштыра берип болот экенбиз да, баягы улам элечи, анан ошого көпчүлүккө бир жакшы жооп болобу деп атам. Донор болоор алдында кандайдыр бир коркунуч болуп, келинчегиң же болбосо эми сен деле бойдок эмессиң, өмүрлүк жарың бар, каршы болуп, бүгүн ушундай көрүнүштөр көп болуп атат да. Сен неге донор болсоң, анан биз деген кантебиз, сен да майып болуп калсаң эмне болот, анан биз эртең кантебиз деп, анан кайнатасы уруксат бербей, кайненеси уруксат бербей, ушундай сыяктуу көрүнүштөр да болуп жатат. Ушундай жагдай силерде кандай болду? Бизде андай деле болгон жок. Өзү келинчегим өзү ушундай акем оорутат. Сен бооруң бер деп менден башта эле өзү айтты. Бооруң бер деп. Бир тууган керек. Сен жалгыз болбо. Таянарың ошо бир тууганың акең деп. Ал өзү неме кылды. Азыркы убакта жакшы, Кудайга шүгүр. Биз Индиядан келгенден кийин августтун башында ушул Томскийге барып иштеп келдим. Кудайга шүгүр, жакшы. Индиядан пересадка болгондон кийин кандай болду эмелерчи? Мисалы, пересадкага кирээрде кандай болду? Ой жүгүртүүлөрүңчү, ошону айтсаң. Ал жерде эми коркунучтуу деген нерсе болгон жок. Бир тууганың үчүн бооруң аябайсың. Керек болсо мен жүрөгүмдү берем деген неме келди мага. Бир тууган үчүн. Кудай ыраазы болсун. Эмечи пересадкадан кийин канча күндөн чыгарылдыңар? Что бул мага маалым, мен билем го, бирок ошентсе дагы элге жооп болсун деп атам да. Больницадан донор 10 күнгө жетпей чыкты. Мен где-то 8 күндө чыктым. 8 күндө чыктың? Кайра канча күндө Бишкекке келдиң, Кыргызстанга? Ал жакта өзү больницадан чыккандан кийин 2-3 күн ачелде туруп келе берсең да боло берет экен өзү. Анан бул жакка сүйөнүп болуп, где-то 1 ай туруп келдим. Мындай экенде, бунун дарылары мындай өмүр бою ичилбейт, бир жумалы эле ичилет. Ошо бир жуманын ичинде ошо неме восстановить этип келет экен. Ошо дары бир жуманын ичинде таасир эткенден кийин боор өзү самой өсүп экен да. А биздики дары менен өсөт. Азыр канча айтсаң, мисалы мурдагыдай сенде кандай айырмачылык, мындай бир чувстволор барбы? Мурдагыдай элесиң да, туурабы? Ооба, баштагыдай эле. Азыр футболда ойноп турам кээде. Оор жумуштарды деле кылып атабыз. Мен кайрылып кетерим ошо кыргыз элиме, кыргыз элим эч кандай бунун коркунучу жок. Донор эчтеке болбойт, майып болбойт экен. Чапчашнакы болуп экен, Россияга барып иштеп келип атат. Оор жумуш деле кылат. Мен оор жумуш кыла албайм, бирок абделочный иштерди кылып атам. Мына урматтуу бир тууган, азыр Сагын бир тууганымдын, Каныбек бир тууганыбыздын бул жерден мен өзүм билип туруп суроону берип атам. Аны үчүн кечирим сурайм силерден. Бирок ошентсе да жалпыга жооп болсун дедим. Эми бүгүнкү күндө бизге кайрылып атканда ошол бир тууганы болсо майып болуп калат экен дегенге мен ойлойм, сиздерге жооп алып бере алдым. Бул жерде эч кандай жалганы жок. Туура чындык менен гана чагылдырууна аракет кылабыз ар дайым. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, эгерде биздин бир туугандарыбыз оорубасын, кыйналбасын, кыйын күн башка түшпөсүн, бирок башка түшсө эч бир нерседен коркпостон мына ушундай жолго барсак, мына катарыбызда бир тууганыбыз, канатыбыз болуп тураарына эч бир күмөнсүзбүз. Ошон үчүн баарыбызга Кудай ден соолук берсин, кыйын күн деги эле башта болбосун. Алла ыраазы болсун, Каныбек. Рахмат сага. Кайрымдуу бол коомдук фонду өтүп кеткен жылдын 21 ноябрында Жалал Абад облусуна иш сапар менен барып, боор гепатит оорусун айынан кыйын күндү баштан кечирип келген. Сагынбек Айдошевдин ден соолугу менен жеринен таанышып келген. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүн колубуздан келген аракетти жумшап, болсунуп, убакытты кетирбей, тез аранын ичинде Кудайбыз аракет кылууга чакырык кылабыз. Ошол күндөн тарта Кайрымдуу бол коомдук фонду интернет айдыңына кайрымдуу элдин алдына чыгарып, операцияга деп акча каражатын топтой баштаган. 10 күн дегенде керектелүүчү каражат чогулуп, Индия жергесине биздин фонддун колдоосу менен сапарга аттанган.
Эми Жалал Абад аэропортуна Сагынбек Айдошевду тосуп алуу үчүн ата энеси, бир туугандары, балдары жана жалпы айылдаштары кол чабуулар менен тосуп алды. Сагындым bu силерди. Эсонаман келдик балам. Мәшә? Сағын қандай жақсы келіп алдың ба? Көз жасыдан. Қалай Сағынбай? Қараңғы түн. Мына бүгінден баштап жарық болды. 2 айдан бері шу күттік еле мына балдарым жадырап жайнап алдында тұрады. Эми мына азыр туғандар, құдалар, достор, қайын-жұрт, тағайық, келін-кесек досторым бардығы шу күтіп алышты. 1000 марта разымын сілерге, 1000 марта разымын менің еліме, 1000 марта разымын шу азаматқа. Шу қызым екеусі чоң іш қылышты. Рахмат балдарым. Балдарым ошо аман есен келіп қалды. Шу еліме, ауық еліме рахмат айтам. Жастарға, жастар ұйымына. Бүт Қырғызстандағы жастарға, Россияда жүрген балдарға рахматым айтам. Ошо Алла разы болсун шу балдарға колдогондорума. Биринчи операцияга баратканда аябай сагынагам катуу ооруп, мындай коркунучта бардык. Аллага шүгүр, азыр жакшы аман эсен жетип келип алды. Алла разы болсун. Ушу Кыргыз элине, бар жоғуна, мына ауық элине чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Азыркы эми ичибиздеги болуп аткан сезим мына кубаныч. Эми сөз менен айтып жеткире албай атабыз да, мындайча айтканда. Сагынбек Айдошев Жалал Абад облусунун аэропортуна конгондон кийин киндик камы тамган Аюк айылына барганда жалпы айылдын тургундары жылуу тосуп алышты.
Ассаламу алейкум аталар, амансыздарбы апалар, энекелер. Мына биз бүгүнкү күндө мындай күндү көптөн күтүп, мына сагындын алгачкы жолуккан күндөн тарта мына ушул сиздердин айылыңыздарга келип, алгачкы атанын кайрылган кайрылуусу биздин көзүбүздөн эмес, жүрөктөн жаштамыза турган кайрылуу болгон. Ал жагдай сиздер да жакшы билесиздер. Мына ушундай акыбалда кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес деген кыргыздын ата сөзүн сиздердин айылыңыздар элдин ынтымагы, биримдиги далилдеп атат. Анткени мына ушул кыргыздын кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга дейт. Сиздердин чагылгандай уулдарыңыздар бар экен, кыздарыңыздар бар экен. Мына бүгүн минтип сагынга окшогон бир туугандарыбыз канчалаган бүгүнкү күндө жүздөгөн эмес, миңдеген кыргыз мына ушул оору менен жабыркап келет. Бирок арасында эң өкүнүчтүүсү ушул дартка алышып атып, алы жетпей калган учурлар көп. Ошондуктан мына ушундай кыйын кырдаалда мындай бир үй бүлөнүн бир акыбалын туура түшүнүп, туура кабыл алып, элге журтка мына ушундай кайрылууларды жасап туруп, жапа тырмак мына азыр айтып кеткендей эле ушу колуна коробкасын көтөргөн сиздердин уулдарыңыздар ушунчалык биримдикти көрүп алып мен суктанып атам. Мен ушунчалык ушул сиздердин айылыңыздардагыдай ынтымак ар бир Кыргызстандын айылында болушулугун тилейм, каалайм, Кудайдан дуа кылабыз. Анткени мына ушул жерде адамды сүйлөгөн сөзүнөн эмес, кылган ишинен баала дейт. Сиздерде иш бар экен, сиздерде далил бар экен. Ошон үчүн ушул алыскы жерде жүрүп, мекенден четте жүрүп, айылын сүйгөн, элин сүйгөн уулдарыңыздар менен жолугуп, сиздердин мына ошол жердеги балдарыңыздардын баары чет жакта иштеп жатышат. Алар кыйналып, кысталып акча тапса дагы мына сагындын акыбалын күн санап бизден сурап байланышып, мына ушул күнгө жетип олтурабыз. Бирок бул жерде мен ыраазычылыкты ушул айыл элине ыраазычылык билдирем. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Ошондой бизди ушундай тарбия берип чоңойткон мына ушул жерде аксакалын жайкалткан аталар, сиздер ар бириңиздер дөөлөттүү каарылык сүрүп, биздин каршыбызда сүйүнүчүбүз менен, кубанычыңыздар менен отурушту жараткан насип кылсын. Сиздер сүйүнүч, кубаныч, дөөлөттүү каарылыкка сиздер татыктуусуздар. Анткени буга чейин биздин кичинебизде канчалык кыйынчылык менен чоңойтконуңарды биз бүгүн сезип атабыз. Өзүбүз балалуу болгондон кийин сезип атабыз. Ошон үчүн сиздерге амандык тилейбиз. Энекелерибиз олтурат. Энелер, сиздер болбосоңуздар биз бул жарык ааламды көрбөйт элек. Бул ааламды көрбөйт элек. Жашоонун бул таттуулугун сезбейт элек. Сиздер өмүр менен өлүмдүн ортосунда туруп, сиздер төрөп бул жалган дүйнөгө алып келдиңиздер. Бизге окшогон уулду төрөш үчүн төрөт бөлмөсүндө 10догон, 20лаган, 30даган энелер жатып, бейгүнөө төрөттөн көз жумган энелер көп. Бирок ошолордун катарында бизди бул жарыкка алып келип, багып өстүргөн энелер, сиздер биздин каршыбызда аман болуңуздар, эч убакта оорубаңыздар. Ана мына азыр бүгүнкү күндөгү көрүнүштү да көрүп алып, азыр сагындын атасы аэропорттон тосуп алганда мен ойлодум, көрүнүш көзгө көрүндү. Ошол мындан 33 жыл мурда сагын жарык дүйнөгө келген болсо, роддомдон кандай күтүп тосуп алган болсо баласын, мына ошондой көрүнүш менен, сүйүнүч менен, кубаныч менен бүгүн көрүшүп отурат. Сагын кайра төрөлгөндөй сүйүндү. Ушундай кубанычты тартуулаган элге, журтка рахмат. Ушундай уюштурган айыл башчысына ыраазычылык билдирем байке. Алла ыраазы болсун сиздерден. Сиздерге окшогон айыл башчылар көп болсун Кыргызстанда. Мына ушул Жаңыбай байке түз байланышта күнү түнү ушул жерде байланышта болуп атып, бул ынтымактын, ырысалды ынтымак дейт. Ушул ырыскыга, мына бүгүнкү ырыскыга ынтымагыбыз менен жетип олтурабыз. Анан ошон үчүн амандык гана болсун. Эч бир бул жалганда эч бир ата-эненин алдында балдары көз жашын төктүрүп кыйналбасын. Эч бир балдардын алдында бир да ата-эне кыйынчылыкта дуушар болбосун. Аллах Таала эки дүйнө бактылыгын берген болсун. Бул Кудай буйрса ушундай ийгилигибиз, жакшылыгыбыз көп болсун. Мен ыраазычылык билдирем баарыңыздарга. Терең ыраазычылык Кудай буйрса. Анан бул сагындын бул жагдайы, бул оорусу бул айылда деги эле Кыргызда акыркылардан болсо экен деп тилейбиз. Өтө күн санап өсүп баратат. Жүрөктө чоң коркунуч бар. Бүгүнкү күндө ушул иш менен көбүрөөк алектенгендиктиби билбейм, бирок коомдон өтө көп кайрылуу келип атат. Муну алдын алуу жолдорун Кудай буйрса бекем албаса өтө чоң коркунуч. Каптап баратат, тилсиз жоодой. Ошон үчүн Кудай буйрса амандык берсин, аталар аман болуңуздар Кудай буйрса. Каршыбызда апалар аман болсун, ынтымак, биримдик болсун. Мына ушундай айыл эли сиздерге терең ыраазычылык. Алла ыраазы болсун. Анан
эми мындан кийин мына ушул элдин журттун жакшылыгын унутпай агалардын инилердин энелердин Кудай буйрса мына уулдун жаштын тилегин берет дейт. Гүл тозуп алам ата деп жакшы тилек менен узаткан. Бүгүн гүл берип тозуп алды. Анан Кудай буйрса үй бүлөң менен бактылуу өмүр сүрүштү насип кылсын жараткан. Анан көп дуа кылып туруңуздар четтеги балдарыңыздарга. Кудай буйрса аман эсен келишлигине. Азамат bir tuğanım, ömürlü ol, altın çıraylı akıl esli ol, merimli ol. Senin geleceğindeki yaşoğunda jakşı saparın baysaldı olup, Kuday talamının süyüktü kullarından bolğun, Peygamberimizin süyüktü ümmetlerinden bolğun inim. Eldin alkışında, yurttun alkışında bolğun. Senden çıkan urpaktarın kıyamatqa çeyin. Sen sıymıktangan, biz sıymıktangan urpaktardan olsun. Oşonda ile urpaktarından Allah Taala'nın astındağı Kur'an-ı Kerim'de jatka bilgen murattap qarlardan, alimlardan bolsun inim. Allahu Ekber. Rahmat. Kalın başkanlarga, şu program taga jurt, kayın jurt bardığını elimizde. Şu kalın başkanlarga değil mi? Alakanımız bataga tolgon bolsun. Kuday Taalam, senin aldığında kayırlıp dua kılarız. Batalarımızdı kabul bolungan batalardan kılgın. Kayrımdуулuk kılgan bir tuğanlarımızdın. Kayrımdуулuklarına bereke vergin. Üy bülösüne tınçılık bere görgün. Iymandарын tunup kılgın. Rızkısın berekeli kılgın. Munday oru sırkodan alыс kılgın. Allah Taalam ar daim özün jakşı görgön süyüktü kullarından jaşaşты nasip kılgın. Allahu Ekber. Rahmat. Бул көрүнүштү көргөндө кимдин жүрөгүнө жылуу сезим келбесин. 2 ай мурун жашоодон үмүтүн үзүп койгон мекендешибиз аман эсен ата энесинин алдына, сүйүктүү жарын алдына, балдардын алдына келип отурат. Кайрымдуу бол коомдук фонду коомубуздун айрылуу катмарында күнү-түнү кызматын көрсөтүүгө ар дайым даяр жана кызматын кылып келет. Андыктан биздин фонд менен сооп табуу жолунда сапарлаш бололу.